өлкөлөрү жакын кошулам дейт. Өкмөт Кыргыз-Тажик чек арасындагы абал жөнгө салынгандыгын билдирип, протоколго кол коюлгандыгын жарыялаган. Бирок ал эмне болгон протокол? Чек ара кандай шарттарда ачылды, коомчулукка белгилүү эмес. Чек арада чатак чыкканда Баткенге жөнөп кеткен саясатчы Камчыбек Ташиев бүгүн маалымат жыйын куруп, өкмөттөн протоколду жарыялоону талап кылды. Саясатчынын айтуусунда тажик тарап таратып жаткан маалымат чын болсо, анда Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы келет. Эгерде кечээки тажик тарап таркаткан маалыматтар чын боло турган болсо, анда биз утулдук. Ошондуктан бизге өкмөт протоколду көрсөтсүн. Биз протоколду көрүшүбүз керек. Тез аранын ичинде. Бүгүн эртең коомчулук билиш керек. Эгерде болбой турган болсо, биз ар түрдүү чараларга барышыбыз керек. Биз бул протоколду жок кылыш үчүн бар чараларга барышыбыз керек. Өкмөт келип көрсөтүш керек бизге протоколду. Мынандай протокол түзүлдү. Алар тажиктер, даже протоколдордун чеке-чекелерин сайттардан чыгарып коюштур. А бизде болсо даже маалымат бербей атышат. Аксай тамдык жолунун курулушуна уруксат алдык деп атат. Биз ал жерден уруксат алышыбыз керек да эмес болчу. Ал биздин жерибиз, биз ал жерге жол курганга милдет укуктуубуз, жана аны биз курабыз. Ошол бүгүнкү күндөгү Аксай Варух, то есть Аксайды айланып өтүүчү Варух анклавынан эменин Тажикстан айылынан жанагы Исфайрамга түшө турган жолду бериш бул кийинки жылдарга, кийинки бир нече жылдардан кийин, 5 жыл, 10 жылдан кийинки чоң минаны ошол жерге катып коюшту. Камчыбек Ташиев 2 күн мурун кол коюлган протоколду жарыялоону талап кылса, Жогорку Кеңеш депутаты Жылдыз Мусабекова 2009 жылы кол коюлган протоколго юридикалык баа берүүнү талап кылды. Прокуратурага же күч органдарына тапшырма берет, ошол Совбез катары ошол биздин патриот жигитибиз Магумаровдун ошол кол койгонуна укуктук баа берүү боюнча. А мен бул протоколду таанygым келбейт, себеби Совбез деген бул өкмөттүн атынан сүйлөгөнгө укугу жок, кол койгонго да укугу жок, себеби Совбез дагы бир жолу айтам, президентке гана баш ийет. Рахмат. Камчыбек Ташиев Баткендеги чек аралаш аймактардагы демографиялык абалга дагы көңүл бурду. Ташиевдин айтуусунда Тажикстандын Варух анклавында калктын саны кескин өсүп жаткандыктан, Кыргыз бийлигинин ойлонулбаган бир чечими менен Баткен облусунун райондору анклав болуп калуу коркунучу бар. Бүгүнкү күндө ошол мындан бир 20-30 жыл мурда Аксай менен Варухта бирдей эл жашаганда 4-5 миңден. Бүгүнкү күндө Аксайда 10 миң адам жашайт. Ошо тегерегинде, Кыргыз тарапта. А Варухта 40 миң адам жашайт. Кыргыз-Тажик чек арасындагы жаңжал 13 мартта чыгып 14 мартта да уланган. Андан Кыргыз тараптан 3 адамга ок тийип, Тажик тараптан 2 адам каза болуп, бир нече киши жарадар болгондугу кабарланган. Варух Кыргызстан аймагындагы жайгашкан Тажикстанга таандык анклав. Расмий маалыматтар боюнча Кыргыз-Тажик чек арасынын узундугу 976 чакырымды түзсө, анын 504 чакырымы такталып, калганы тактала элек.